Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биздин өтө турган темабыз жашоо турмушубуздун мейкиндигинин эстетикасы. Эстетика деген сөз бул баамдап сезүү деген маанини билдирет. Эстетика бул искусство көркөм чыгармачылыгынын жөнүндөгү илим. Бүгүн биз Бози жөнүндө алалы, мисалы Бозиди алалы. Ал көчмөн калктар жашаган турак жайы, ачык мейкиндикте табият менен байланышты чечүүгө мааниге ээ болгон. Бозидин сырткы көрүнүшүн биз экстерьер деп атайбыз, ички көрүнүшүн интерьер деп атайбыз. Келгиле балдар, биз азыр Бози тартканды үйрөнөбүз. Анан Бозиди тарткандан кийин ушундай кылып биз жаратылыштын мейкиндикте табият менен айкалыштырып Бози тартабыз. Видеодо көрүнүп тургандай кылып Бозиди тартабыз. Биз ушу Бозибизди табият менен айкалыштырып тартып, жаратылыш менен айкалыштырып, кооз кылып, тоолор менен айкалыштырып тартып, анан мага жөнөтөсүңөр. Мына балдар, Бози тартканды видеодон көрүп, үйрөнүп алгыла кандай тартылат экенин. Ушул сүрөттү жаратылыш менен айкалыштырып Бозиди, анан мага жөнөт.